Салам достор. Өзүңүздөр билгендей азыр кризис келди. Элдердин жашоосу аябай кыйындап атат. Мамлекеттин ичинде көптөгөн чечилбеген маселелер толтура. Эми ошолордун мына биринчисинен баштасак, электр энергиясындагы ушул тармактагы болгон башаламандык. Эми бүгүн биз электр энергиясынын ичиндеги башаламандык жөнүндө сөз кылалы. Достор, айта кетсе, электр энергия. Эмне дегенде электр энергия билесиздер, баардык сектор, промышленность болобу, соода болобу, ошого түздөн түз тиешелүү. Ошонун негизинде бизде кирешелүү соода сатып, ушунун негизинде базар түзүлөт да. Анан айта кетсек, советтик замандан баштап эле Кыргыз Главэнергия бул жогорку кирешелүү мамлекеттик орган болгон. Аябай өзүнүн арзан берилген биздин элге. Андан сырткары экспортко дагы чоң мүмкүнчүлүк болгон. Бирок тилекке каршы азыркы учурда бул органды мите курттар көбөйгөн. Ортомчу компаниялар. Ошолорду айта кетсең. Негизи бул тармакты биз мындай изилдеп окуп көргөндө бүт официалдуу тармактардан, булактардан жана ошондой эле көз карандысыз маалымат каражаттарынын булактарынан көп нерселерди окудук. Мындай бир-эки нерсе менен популисттик көз караштагы нерселерден эме кылган жокпуз. Мына жакта көптөгөн материалдардын баарын окуп чыгып, биз мындай чечимге келдик да. Ачыгын айтканда бул жерде биздин электроэнергия бул убыточный сектор болуп калыптыр да. Бизге болсо элдерге 77 тыйындан берип атат. Ортомчуларга булар 57 тыйындан, 52 тыйындан, 41 тыйындан, 54 тыйындан, 47 тыйындан, 35 тыйындан, орточо 22 тыйындан, башкача айтканда орточо эсеп менен 30-35 тыйындан берилет. 30-35 тыйындан берилип атыптыр. Ортодогу айрыма көрүп атасыздарбы? Ошол компанияларга кетип атат, алардын чөнтөгүн толтуруп атат. Ошондо эмне болот? Биз келип бул энергия тармакты биз жеп атабыз. Бул чөктүрүп атабыз да. Достор, бул нерсе мындай да, бул нерсе эч ким төлөбөй калды деген сөз жок. Бул жерде биз төлөп атабыз. Азыр да төлөйбүз, келечекте төлөйбүз, биздин балдарыбыз да төлөйт. Бирок кантип төлөйт? Кредит менен төлөнүп келатат, достор. Азыркы биздин энергия секторубуз бул болсо миллиардтаган карызга баткан предприятие болуп калган да. Ошон үчүн мамлекет биздин мындай популисттик жашоо менен 30 жылдан бери келетип, башка компанияларга жетирип атып, биздин үстүбүздөн арзан сатып атып, кайра эле биздин мойнубузга илинип атат. Ар бир салык төлөөчү, ар бир тыйыныбыз ушул энергия секторуна кетет жакындачы. Такыр болбосо биз бир эгемендүүлүгүбүздөн да ажырашыбыз мүмкүн. Башка мамлекеттерге көз каранды болуп калышыбыз мүмкүн. Эмне дегенде бул чөгүп бараткан тармак болуп атат. Эгерде бере албай калсак, анда суверенитеттен баш тартабыз деген жери бар да. Мына ошого да президент макул болуп берип атпайбы? Демек бул жүрөк түшүргөн аябай коркунучтуу окат экен да бул жерде. Бул суверендүүлүгүбүздүн кийинки 20 жылдан кийин биздин Кыргызстан болобу же болбойбу деген суроого коркунуч жаратып коюшту да булар. Мына жок эле жерден ортомчу компаниялар жеп кетип атат да ортодон. Баягы эле булардын дагы жеген пайдасын мамлекет төлөп атат, бюджет төлөп атат. Андан сырткары коррупция маселеси. Андан сырткары суунун сатылышы боюнча мына ким эле Мыктыбек Юсупович өткөндө дагы айткан бул жөнүндө. Биз сатып атабыз сууну деп. Достор, мына ортомчу компанияларга келгенде бул жерде мына атын айта кетишибиз керек. Ар бир 30-35 тыйындан орто эсеп менен алып аткандардын эң чоң компаниялары бул Восток Электро, Ош Электро, Жалал-Абад Электро, анан Осо Ак Тулпар, электрический станция, Широй, Аскар Энерго, Бекстрой плюс, Сибэлектрошит, Азия, Запуск, Диамет. Бул компаниялардын баардыгы артында чоң лобби турат. Ошол эле өкмөттө иштеп аткан, же болбосо парламентте отурган чоң мамлекеттик чиновниктер ушуларды лоббировать этип отуруп, буларга ушундай тариф коюп берип койгон. Бирок тарифтен сырткаркы электр энергиянын өздүк баасын элге илип атышат. Салык төлөөчүлөргө илип атат. Азыр косвенно илип атат. Через банк илип атат. Банк аркылуу кредиттерди алып, ушул секторго киргизип атат. Бирок проценттер менен основной карызды кайра эле ким төлөйт? Эл төлөйт. Эл төлөй албаса эмне кылат? Мен айткандай эле буну бир
эгемендүүлүктүн бир жерибиз менен же башка бир нерсебиз менен төлөшүбүз керек болот. Достор, дагы бир жолу айта кетсек, бул сектор, электросектордун эки тарабы бар. Бул экономический жагын көпчүлүк азыр басымдык кылып атабыз, бирок бул социалдык жагы дагы бар. Социалдык жагына караганда Союздан баштап мына жерде айтып атпайбызбы? 4-6 тыйындан эле чыкчы гэстен. Ар бир киловатт 4 же 6 тыйындан чыгып, биз энергия өндүрүүчү мамлекет болчук. Бизде килтейген арын гэс турат. Биз өзүбүздөн сырткары башкаларга дагы экспорт кылчук, башка союздуу өлкөлөргөчү. Анан бирок биз азыр тескерисинче убыточный мамлекетке айландык. Азыр инвестиционный климатыбыз дагы аябай начар. Буну бизди мониторинг кылган эл аралык банктар бизге бул секторго акча бөлүнбөгөнүн дагы айтып келатышат. Бөлүнбөй турганын. Эмне дегенде биз эл төлөбөйт экен. 70 тыйындан 77 тыйындан бул мировой даражада караганда, эл аралык даражада эң арзан. Эң арзан. Мындай болбош керек деп атышат. Алар экономисттер туура айтып атат бир жагынан. Бирок социалдык жагын айтканда, биз социалдык мамлекетпиз. Өзүбүздө гэс туруп, ушундай гидроэлектростанциябыз турат. Бирок эмне үчүн биз анча төлөшүбүз керек деген суроо жаралып атат. Ошону төлөбөш үчүн биз инфраструктураны убагында кылып, же болбосо келечекке дагы салым кошушубуз керек эле. Келечекти урдап кеткен, мына биз айтып кеткен компаниялар болуп атат. 20-30 тыйынга отуруп алып, бул бер жагы эле 20-30 тыйын. Эгерде коммерческий тариф менен эсептегенде булар 5 эсе кымбат сатып атышат бизге. Мисалы 2 сом 24 тыйын болуп атпайбы коммерческий тариф. Биз 70 тыйындык, 77 тыйындыгын эсептегенде 20-30 тыйынга отуруп атат. Чындап келгенде 1,5 сомго андан көп отуруп атышат. 2 сомго чейин минимум отуруп алып атышат. Ошону достор эске алышыбыз керек. Биз бул тармакты терең көңүл бурбасак, бизге бул чоң келе турган бир апат. Чоң нерсе болуп атат. Андан сырткары 2022 жылдан баштап Каса 1000 деген проекттин алкагында биз Афганистанга жана Пакистанга электроэнергияны экспорт кылышыбыз керек. Бул боюнча бизде милдеттенме бар. Бирок биз эмне кылып атабыз? Мына былтыртан бери кайра биз импорт кылып атабыз. Мына быйыл 1 миллиард киловаттка чейин импорт кыла турган планда алып атат. Анын 300 миллиону мына Казакстан менен уже келишимге жетиштик деп атат. Достор, айта кетели, мына ол ортомчу компаниялар, бул мите курттар. Бунун артында ким турганын силер, мына эл үнү деп биз баштап бердик. Калган биздин ошол катышуучулар, ошо бизге көмөктөштөр, ушунун артында ким турганын баарын чыгарышыбыз керек. Ошондо билинет, ким жеп атат, каяка офшорлорго, компанияларына же башка жака мүлктөрүн чыгарып кетип атат, каражатты мына бизден урдалган акчаны мына үстөк 30-20 сомдон отуруп алыш, тыйындан отуруп алышып, миллиондогон, миллиард деген акчаларды чыгарып кетип атышат. Мына ушул схеманы жок кылышыбыз керек. Бул схеманы жок кылганда деле проблеманын жарымы чечилет. Андан сырткары башка нерселер элдерге бир кыйла жеңилдик болот, андан башка да нерселерди жасашыбыз керек, көп нерселерди. Рахмат. Сиз айтып атасыз да, Жумалиев мен айтып чыккандан кийин мага бир кандайдыр бир мунасага келели деп адамдарды жөнөтүп атты деп жана конкреттүү сизге эмне сунуштарды берип атты? Конкретно Жаркынбек деген бала келди. Өзүндө иштептир мурун. Жаркынбек менен мен бала кезден дос элем. Анан ошону жибериптир. Только сыймык унчукпай эле койсунчу, сотко да бербейм, миллион сомдорду дагы ис кылбайм, иш козготпойм деген. Эчтеке кылбайм, сыймык өчүшсүнчү деген. Кыскасы айтканда, унчукпай калсынчы деген. Эмне десе айтсынчы деген. Мен дальше уккан жокмун. Жумалиев миллиардер болсо дагы бетине сен уурусуң, сен коррупционерсиң, сенин бүт ушул коррупцияны айлангана байыгансың деп дагы айтабыз.